Эфирде Нурпресстин маалымат кызматы, саламатсыздарбы? Орусияда мигранттардын балдары орус тилинен тест тапшырышат. Орусиянын агартуу министрлиги мигранттардын балдарын орус тил сыноосунан өткөрүп турат. Тесттин жыйынтыгы менен алар кошумча курстарга жиберилиши мүмкүн. Бул тууралуу парламенттин угуу маалында министр Сергей Кравцов билдирди. Президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин төрагасы Валерий Фадеев мигранттардын балдарынын 50-70% орусча начар сүйлөшөт же такыр билишпейт деп айткан. Фадеев Москва жана Петербургда андай балдардын саны 20%га жетерин кошумчалаган. Адилеттүү Орусия партиясы чет элдик же орус тилин жакшы билбеген окуучулардын санын 10%га чейин чектөөнү, ал эми айрым мектептерде тилди акча төлөп окутуу курстарын киргизүүнү сунуш кылды. Орус тилин билүү деңгээлин аныктоодон тышкары министрликтин порталында баланын социалдык, маданий нарк насилин адаптациясын баалоо тесттери жарыяланган. Эксперттер орус тилинин кошумча курстарын ким каржылайт деген суроо ачык калганын, мигранттардын чамасы ага жетпесин белгилешет. Ал жазаланышы керек, ал коом үчүн коркунучтуу. Мындай кайрылууну Борбор калабыздын тургуну коомчулуктан жана укук коргоо органдарынан жардам сурап кайрылган. 13 ноябрь күнү саат 19:00 чамасында 9-кичи районунда базардан үйгө кайтып келе жаткан кызга Азия улутундагы белгисиз эркек киши кол салып, аны ооз тушка муштап жиберген. Кыздын айтуусу боюнча ал бетине муштум жеген, соккудан улам жыгылып, башы айланып, оозунан кан агып кеткен. Мен шок абалда туруп адамдарды жардамга чакыра баштадым. Бул адам жалгыз мен эле эмес, артымда келе жаткан кызды жана аял менен эркекти дагы урду. Бирок ал адам мас жана агрессивдүү болгондуктан ага эч ким каршы чыга алган жок. Оозум кан болгонун көргөндөр эмне болгонун сурап, аны издеп жөнөштү. Жакын жерде жайгашкан оюнчук дүкөнүнөн бир аял чыгып, милицияга телефон чалды, дейт жабырлануучу. Окуяга күбө болгондордун айтымында ал буга чейин өспүрүм баланы жана башка бир нече адамдарды сабаган. Мен ал тарабынан жабырлангандардын бардыгы үчүн жооп берүүсүн суранам. Азыр соккудан улам эриндери жарылып кеткен кыз текшерүүдөн өтүп жатканын, учурда башы катуу ооруп жана айланып жатканын социалдык баракчасы аркылуу жазды. Эскерте кетсек, буга окшош окуя 15 ноябрь күнү Нарын шаарында банкоматта кезек күтүп жүргөн жаш кызды эркек киши уруп согуп жиберген учур катталган. Коомго коркунуч жараткан мындай зөөкүрлөрдүн колу бутун кантип тушап, аларга кандай чара көрүү керек? Мындай адам кейпин кийген айбандар арабызда жүргөндө ким өзүнүн коопсуздугуна кепил боло алат? Уда алсыз аял заты тарабына болуп жаткан мыкаачылыктар арбып бара жатканы биздин бийликтегилерге же укук коргоо органдарына чоң коңгуроо сыяктуудай. Вот мужчина азиатской национальности меня очень сильно ударил. Разбил мне губу, у меня очень болит голова, сотрясение. Приехала милиция. Сейчас поеду писать заявление. Кече 16 ноябрда социалдык тармактын колдонуучулары өзгөндө эркек кишинин бычылганын жазып чыгышкан. Ошондой эле окуянын видеосу тарады. Видеодон эркек кишинин башында ойлонуш керек эле да, ушундай болуп калбайын деш керек болчу деп жатканын угууга болот. Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн берген маалыматына алайык. 14 ноябрда түнкү 12:30 чамасында милицияга аймактык ооруканага 44 жаштагы жаран денесинен жараат алып кайрылгандыгы боюнча маалымат түшүп, каттоого алынган. 13 ноябрь күнү саат 22:00 чамасында Өзгөн районунун Куршап айылынын 44 жаштагы тургуну өзү жашаган үйүнө, ошол айылдын тургуну 44 жаштагы жаранды чакырып, үйүнүн короосунда өз ара пикир келишпестиктен уруша кетишип, жаранга бычак менен денесине жараат келтирип, электр мамыга жип менен байлап койгон. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-чу ден соолукка оор залал келтирүү беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери жана кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Аталган кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 44 жаштагы тургуну кармалып, камакка алынды.
үчүн ойлонуш керек эле да. Ушундай болуп калбайбы деп. Ошонун башында ойлош керек эле да. Эмне чечпейм. Сага ушу керек өзү. Ери жоктор ошончо жүрөт кажатын. Ери жоктор. Энергетика тармагында орун алган башаламандык жылдан жылга азайгандын ордуна көбөйүп бара жатканына күбө болуудабыз. Акыркы убакытта тигил же бул аймакта жарык өчүрүлөт деген билдирүүлөргө кулагыбыз жатыгып, көзүбүз көнүп деле калгандай болду. Себебин сурагандарга оңдоо иштери деген шылтоо айтып кутулушат. Редакциябызга Жайыл районунун тургуну Алибек Сартов аттуу жаран кайрылып, райондук электр тармагына нааразы экендигин айтат. Ал Новониколаевка айылынын Луговая көчөсүндөгү жер тилкесин сатып алып, свет киргизүү амалдарын көрүп баштаганда, райондук РЭСтен 2016 жылдагы жер тилкесинин ээси Камышкан аттуу жарандын 144 000 сом карыз калгандыгын, аны төлөмөйүнчө жарык киргизилбегенин билдиришкен. Мындай жагдайга тушуккан Сартов мырза учурда какпаган эшиги калбай адилеттик издеп жүрөт. Анын маалыматына караганда, ага чейинки РЭСке болгон мурунку сүрдүрүлүп жок болгон үйдүн ээсинин карызын кандайча ал төлөш керек. Демек, 13 жылдан бери электр тармагы карызды өндүрбөй эмне кылып жүргөн деген суроо жаралат. Карапайым калк үчүн иштебей келген дагы эле чийки мыйзамбы же мамлекеттик электр ишканасынын шалаакылыгыбы? Бул окуянын мындан аркы чоо жайына жана акыйкат чечилүүсүнө Нурпресс көз салып турат. Эми Бордош өлкөбүздүн кубанычтуу жаңылыгы. Казакстанда 20 миллионунчу жаран төрөлдү. Бул тууралуу өлкө президенти Касым-Жомарт Токаев кечээ социалдык тармакка билдирди. Казакстандын калкынын саны 20 миллионго жетти. Мекендештерди бул маанилүү окуя менен куттуктайм. Бактылуу үй бүлө улуттун бакубаттуулугунун, өлкөнүн туруктуу прогрессинин пайдубалы, мамлекет үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөө, эне жана балдарды коргоо боюнча иштерди улантат, деп жазган Жомарт Токаев. Казакстан калкынын маалымат базасынын көрсөткүчүнө ылайык 2023 жылдын 14 ноябрында саат 8:10 төрөлгөн 5 ымыркай өлкөнүн 20 миллионунчу жарандары болуп калышты. Алардын 3-өсү эркек жана 2-өсү кыз. Агенттик белгилегендей, Казакстандын 19 миллионунчу жараны 2 жыл мурун август айында төрөлгөн. Жума соңундагы маанилүү деген кабарлар мына ушулар болду. Саламатта болуңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.